Жылмаю өмір ұзартат демекші, біз сіздердің өміріңізді ұзартуға даярбыз. Бардыңыздарға жалынду ысық салам. Ассаламу алейкум қырғыз халқым, барсыздар бе? Сүйікті айымдар жана мырзалар, сыналыңыздарға жақынырақ отырыңыздар. Жайдың ысығында Салам Қырғызстан сіздерге ып-ысық бір берүү даярдап турабыз. Біз баштадық, қол чаулар жаңырсын. Ардактуу телекөрүүчүлөр, барыңызга маалым, Салам Кыргызстан жума сайын өзгөчө тема кылып турабыз. Бүгүнкү берүүбүздүн дагы темасы биздин көрүүчүлөрүбүздүн каалоосу менен болгон эстрадага жаңы кадамдарын аттап аткан жаш, бирок өзгөчө эмгекчил ырчы мырза айымды чакырып келдик. Туура айтасың, Санжар. Анда болсо келиңиздер, урматтуу достор, барыңыздар экрандарга жакын отуруңуздар дагы. Анда биздин кадырлуу коногубузду чакырып коюуга сиздерден дагы бир жолу уруксат сурайбыз. Астыңыздарда биздин өзгөчө аты менен, псевдоним менен, Аско деген биздин жаш талантты тозбасаңыздар. Саламатсызбы. Саламатсызбы, кош келипсиз. Кандайсыз? Кандайсың, Аско? Келе кой, төргөй кой. Ортосуна отурсаңыз. Кол чаба. Аны эмесе телекөрүүчүлөрүбүз менен Аско деген жигитти жакшылап тааныштырып өтөлү. Эң алгач куш келипсиз. Рахмат. Микрофон сизде. Тааныштырып өтүңүз, кайдын кулуну болосуз, качандан бери ырдап атасыз, эмнеге ырдап атасыз дегендей. Модно. Негизи кичинекей кезимден бери ырдайм. Жалал Абад областынын Аксы районунан болом. Бирок Бишкекте эле өскөнбүз. Ак өргөдө. Ана кичинекей кезимден бери эле негизи ырдайм. Анан ушинтип биринчи бийчи болчумун. Анан бийчи болуп, ырчы болуп кеттим. Артист болуп, юрист болуп, ошо бүт эле СТга бүтөт аягы. Сиз негизи кесибиңиз боюнча кимге окуп атасыз? Жок, бүттүңүзбү? Кесип юрист болуп дагы көргөм. Алдан кийин консерваторияга болуп до конца окуа койдум. Чынын айтканда. Азыр анда медик. Консерваториянын подкурсун бүткөм. Азыр БГУда окуп атам. Каякта окуп атам? БГУда. БГУда, Журналист. Жакшы. Эме жигитке 70 өнөр асты кылат деп баардык окуу жайга тапшырып чыгабыз. Орус туугандар айтмакчы, век живи, век учись деп коебу. Ошон үчүн окуй бериш керек. Окуу бул жакшы. Анда Аско келиңиз, биринчи эле атыңыздан Аксынын жигити экенсиз, бирок ак өргөдө чоңоюп өскөн экенсиз. Кийинки убакта ошо жаштар аттарын Аскар, же болбосо Аскарбек, же болбосо Болсунбек, жаяк ар кандай кыргыздын аттарын чет тилдеги аттарга алмаштырып башташты да. Жаныбек болсо Джони деп болот. Сиздики ошо Аскарбы, ким атыңыз? Чын атым Асылбек. Асылбек, Эмнеге Аско? Кичинекей кезимде мен атам Аско деп эркелетчи. Үйдөгүлөр, атам, апам кеде. Бирок көбүнчө атам. Аско деп ошто эркелетчи. Кийинчерээк фамилия менен чыгайын деп, бирок азыркы учурда мындай псевдоним кылып туруп эле чыгып турсам болот. Кийинчерээк балким кичине чоңураак ырчы болгондон кийин балким фамилия менен чыгам деген. Чоңураак дегенде мындай толгондон кийин дейсизби? Курсак чыгып. Сиздин бул чыгармачылык жашоого алгачкы кадамыңыз бий менен башталыптыр, Бул кайсы топто бийлеп жүрдүңүз эле сиз? Stardance тобу бар болчу. Илгери Канат байке болуп, Мирбек байкебиз болуп бардыгыбыз. Дворец спортта бийлеп эле жүрчүм. Оюн баары эле бий болчу ал кезде. Эмне болуп бийден ырга такыр? Негизи эле ошол сахнада бийчилер деле сүйлөгөндөн деле уялат го негизи. Сахнада Дворец спортта деле жүрө берип, негизи эле жүрөгүмдө бар болчу экен да, бул негизи тилегим. Кийинчерээк мен дагы Мирбек байкемдей болом деген ушундай тилеп жүрчүм да. Анан кийин эле ошо бийди таштап, анан юрист болом деп бир нече убакыттан кийин мен эжем келип, сен негизи эле кичинекей кезиңден бери артистсиң. Өзүң жүрөгүң каалаган нерсени кыл деп ушундай бир түрткү кылган да. Ошо алдан кийин эле ырдайм деп чыктым. Үйдөгүлөр башында каршы болду. Ырчы бийчи болуп, анан ал менен байып кетпейсиң же деп. Бирок ага карабай үйдөгүлөр жакшы эле колдоп, ушинтип мына Салам Кыргызстан деген передачада отурам силер менен. Кандай бакыт. Кандай бакыт. Жакшы. Алма кандай шагынан алыс кулабайт деп коет эмеспи? Сиздин ата-энеңиз ырчы эмес экен, мен билишиме караганда. Ата-энем негизи ырчы эмес, мындай эме, бирок артистизм деген нерсе бар да. Негизи эки отейин тамада. Тамада? Апам менен атам тамада болчу. Мен жаш кезинде туугандардын тойлорун өткөрүп ушундай. Негизи мамам аябай шаңдуу. Папам болсо, мама папа дейм негизи. Папам болсо аябай
Спортсмен. Аябай спортсмен, качок. Ушундай. Борец. Борец, борчик. Жакшы экен. Сиз эмнеге борчик болбой койдуңуз? Борчик болоюн дегем. Анан кийин эле кебетен борчикке окшошпой калбады. Бийчилерге окшошуп. Ооба, бийчилерге окшошуп. Асконун бизге деги эле жаш муунга, орто муунга, улуу муунга деле кызыктуу болгон бир таланты бар, бул битбокс. Деги эле битбокс бул эмне? Бул ким чыгарган? Ошону сурашып турдум, мен жанатан бери атын таппай турдум. Негизи эң биринчи битбоксум мен кичинекей кезимде эле көрсө битбокс кылчу экен, бирок анда атын билбечү экен. Эме деген лака дум деген бар эмес беле? Ошо эме колуң менен музыка кылып лака дум бака көрсө ошо эле экен битбокс. Оозуң менен ар кандай бир кызыктай үнөрдү чыгарып, музыка, оозуң менен музыка кылсаң эле ошо негизи эле битбокс. Жаш муун битбокс дегенде анда санда угуп калса дагы улуу муундар азыр бизди көрүп аткандар айланайын, бул Аско дегениң бул эмне деген битбокс айтып атат деп ойлонуп атат болор. Ошондуктан азыр бир мастер-класс кылып коелу. Салам Кыргызстан, Аскодон битбокс. Салам Кыргызстан. Салам Кыргызстан. Ушундай сыяктуу. Бул эме 200 звук каяктан чыгып атат? Кичине ортосуна отуруш керек дивандын. Экөөүн мындай жана фальцет менен мычат этесиз го, мычание деп коет го. Ушундай эле экөөүн. Анын мундагы бир өзүнчө бир таланттуу киши эле өзү ар ким өзүнүн бир ыгы бар, ыгын таап алсаңыз эле оңой. Бир күн үйрөтөсүз, Бир күн үйрөтөм. Болду, анда мен Асконун окуучусу болом. Албетте. Канча ырыңыз бар? Эл сизди канча упай тааныйт сизди? Билбейм, негизи өзүң Эми көчөдөн кетип баратканда эле билинет да, мисалы. Анын баардыгы көбүнчө эле ырдан, албетте. Анан Инстаграмда отургандар көбүнчө ошо Инстаграм аркылуу таанышат. Аско деген ушундай жигит бар деп. Канча ырыңыз бар баш аягы? 5-6 ырым бар. 5-6 ырыңыз бар. Эң эмеси сизге ийгилик алып келген ырыңыз? Эң биринчи кимге таандык? Кайсы? Болсоң Жубай деген ыр болгон. Болсоң Жубай? Жана клибине орус кызды тартып алып турган. Эмнеге ошо орус кызды тандагансыз? Интернеттен кастинг кылганбыз. Анан көп эле кыздар заявканы жөнөткөн. Арасынан эң эле сулуу айым ошо чыкты. Орус туугандан тандаганда батыраак таанымал болуп, элди мындай эсинде кала тургандай кылып, атайын орус кызды тандаган жоксуздарбы? Эми бир четинен 1000 клип болсо баардыгында эле эмебиз. Негизи эле Кыргызстанда көп улут бар да. Биз негизи эле көптөн бери анан бөлүнбөйлү деп оруспу, кыргызбы, татарбы, казакпы иши кылып айырмасы эмне дегендей эле. Ошондой эле кылдык. Анан көбүнчө эле многонациональный эмелер бар. Паралар, Анан аларга деле кандай десем, аларга деле арналган деп койсом болот. Албетте. Анан мисалы үчүн жана чечимиңиз кандай чыкты мындай туруп? Эми ал кезде көчөдө жүргөн бир бийчи болгон жоксуз, сиз ийгиликтүү эле бийчи болуп жүргөн, старденс болуп турган. Кайсы убакта бир ой келди, могул бийчиликти мен таштап ырчылыкка өтөйүн деген эмне болгон чечим чыкты? Ошол кезде мен билеп жүргөндө эле ырдап жүрчүм да негизи. Бийлегичи ырдаппы? Анан билип атканда Мирбектин өзүмдү Мирбек Атабеков сезипчи. Байкем астында ырдап атса мен артында подтанцовкага бүт ырларын билчим. Ошо негизи эң биринчи түрткү эле Мирбек байкебизди көрүп, албетте көп ырчыларды көрүп. Мирбек Атабеков менен бийлеп калдыңыз ошо деги эле, ошонун камагы артында турган курамында. Бир учурда мен азыр эсиме келип кетти, ушу артында бийлеп десе, атын атабай эле коюн, таарынып калбасын, биздин эле ошо бир атактуу ырчы жигиттин артында ушундай көп жигиттер бийлеп атканда ошондо сиз бар эмес белеңиз? Ошо бийлеп аткандан кийин бир бийчинин колу мындай тийип кеткенде микрофон учуп кетти эле го. Анан чуркап барып алып туруп тиги жигиттин ордуна тиги бийчи ырдап койгон. Ошо сиз эмес белеңиз? Жок, уккам, ал досторубуз болот. Бирок ал окуян уккам, ушундай окуя болгон. Сөзсүз түрдө негизи эми ата-эненин улуу муундун сөзүн эң негизги учурда баарыбыз угушубуз керек, баарыбыз илерсибиз керек. Ата-эне деген сөзсүз түрдө баласына күйөт,
канча убакыт болсо да ата эне үчүн биз кичинекей болуп кала беребиз. Сиз жаңы ырчылыкты баштаткан деги эле чыгармачылык жашоону жолду тандап аттанып атканда каршы болушкан. Азыр кандай көз карашта? Азыр жакшы эле, кээде да каршы болуп кетет. Ушун түнү менен жүрө бересиң, тоюлуп жүрө бересиң ушинтип деп. Анан бирок азыр Кудайга шүгүр. Колдоо бар. Колдоо аябай күчтүү. Ата энем негизи эле ошо кийинки кандай бир деңгээлге жетсем дагы бул ата энем үчүн деп айтсам жаңылбайм. Себеби ошо ата энем колдоп келатат. Ата энем болбосо кайдан мындай деңгээлге? Албетте. Назира эжекебиз деги эле сүйлөшүп калганбыз бул деңгээл маселеси боюнча. Азыркы деңгээл эми баарыбызга эле маалым болуп атат. Сиз жаңы баштап атасыз, аракет кылып атасыз. Кийинки деңгээл деген ол кайсы деңгээлдерди айтып атасыз? Кийинки деңгээл өзү берет. Деңгээлдин бир чокусу жок деп ойлойм. Негизи болбош керек. Мен кандай десем, деңгээл үйдөгү деңгээл. Анан үйдөгүлөр негизи эле клиптерди көрүп, ырдаганымды көрүп, ошо сүйүнүп калышат да. Үйүндөгүлөрдүн ичинде аябай катуу жылдызсыз, үйдүн ичинде. Антсем деле болот, себеби колдошот да, биздин жылдыз деп. Жакшы экен. Анан ошо мен үчүн деңгээл бул да, бул ийгилик. Ийгиликтин бир чети. Буюрса асты да бар да. Аскы айтсаңыз, илгери биздин ырчыларга атайын акындар менен композиторлор менен иштешкен да. Азыр ар бир экинчи каждый второй деп коет эмеспи орустарга. Ар бир экинчи бизде ырчылар өздөрү оон чыгарып, өздөрү сөз жазып башташты да. Сиз дагы ушинтип өзүңүз сөз жазып, өзүңүз оон чыгарасызбы? Заман өзгөрүлүп, азыр бүт эле техника кылып калды, үндү техника жазып, анан сөздөрдүн мааниси эки сөз болсо хит болуп кетип атат. Ушундай заманга байланыштуу жаштар мынтип жазып атса дагы буга каршы эмесмин. Эң алгач ошо элге жакшы болду да. Жок, сиз элге угарманга жакшы эле. Сиз жазасызбы же кээде болуп калат, бирок азыркы чыгып аткан ырлардын мен жалгыз иштебейм, мен жалгыз менин ырым деп көп эле бир 5-6 киши болуп бардыгыбыз биргеликте иштейбиз. Бирөө сөзүн жазат, ал сөздү жакшы жаза турган акын көрөбүз. Мына акыркы жылдары кайсы 2-3 жыл мурунго дейм, күн ысык, абдан ысып атат, чымчык ысып атат деген. Быйылкы жылда болсо албарсты басты, мени басты. Ушундай сөздүн мааниси жок, бири-бирине уйкашы жок ырлар элге тез таралып кетип атат да. Сиз ушундай эмеле жаштардын ушундай кылган тамашалары же бул тамаша катары эле эме кылып атат? Сизге жагабы ушундай эмелери? Жагат деп айта албайм, бирок колуман түшүп кетти, алайын десем, эңкейип алайын десем, бирөө арттан бир тепти деген ушу сөздөр барбы? Булар кандай? Бул негизи тамашанын ичинде эле болгон ырлар деп ойлойм. Аны эч каршы эмесмин, колдоо эле. Биз да күлүп коебуз дегендей. Популярдык болуп атпайбы? Сиз да эле ушундай бир ыр жазып чыкпайсызбы? Эртерээк чыгасыз. Хайп деп дегенде ой келип кетет. Бирок корком, андай ырларды кылып алып, балким бирөөгө жакпай калат. Ошону тим эле койсо болмок деп. Албетте бизде кыргыз элде бар. Мен өтө серьезный болом. Не болуп кетпесе да, ошо тим эле койсоң болмок, кагылып кетейин деген. Ошону тим эле кой, ошо кереги жок болчу негизи деп. Аскы айтып атпайсызбы, азыр эми жаш муундар өздөрү иштеп атышат, техника болуп атат, колдон келип атат, биз каршы эмеспин депчи. Мен Назира эжекемдин суроосуна эле толуктап коеюн. Аябай көп талкуу атпайбы? Тилге кирген жаңылыктарды бузуп атат. Анткени өспүрүмдөр, жаңы өсүп аткандар силердин ырыңарды, силердин клипиңерди көрүп, силерден мындай таасирленет депчи. Ошол негизи көз карашка азыркы жаш муундун өкүлдөрү иштеп атканга деги сиз ошого макулсузбу, кошуласызбы? Деги эле Кыргыз тил комиссиясындагы талкууга. Кандай десем, эми бул эки тарафка бөлүнүп атат да, ой дагы эки тарафка бөлүнүп атат. Негизи эле эки тарафын тең айтып бериңиз. Негизи эле бизде бир кызматкерлер бар болсо, ушундай бир кандай десем, бир мындай чегара коюп коет. Ошо чегарадан чыкпаш керек. Ар бир өзүнүн жумушун кылат, албетте. Анан ким бирөө кандай контролдоп эметсе, ага каршы эмесмин. Ошондо анча-мынча азыр элдер угуп мындай хит болуп кетип атат атпайсызбы? Ошолор болбойт болчу да. Ошондой бир кызматкерлер өзүнүн жумушун аткарган. Ошондо биздин министерствого кайрылышыбыз керек, Билбейм. Аны эми өзүңөр кайрыла бергиле деп коесуң. Менден болгон идея. Мен акты иштебейм деп коеюн. Жок, негизи ошо, бирок албетте колдош керек. Интернет ар бирибиздин колубузда да. Анан кандай кылбасак дагы
андай нерселер чыга берет. Мындай сиз 2 жылдын ичинде эле элдин оозуна алынып калыпсыз да. Анан буга чейин биздин бир коногубуз келгенде ошол сөздү айтканбыз да, тиги талантым бар, бирок таанышым жок деп кээ бирлер ушинтип таарынып үйдө отура беришет, эмгекти кылбай эле депчи. Сиз эмгек кылган үчүн ата энеңиз каршы болсо да 2 жылдын ичинде кичине болсо да эл оозуна алынып калыпсыз. Келечектеги пландарыңыз кандай? Астыга койгон пландар дагы клиптөө. Көп эле клип тартам, ыр жазам дейт, ошо ырдын тематикасы кандай? Сиз үйлөнүү жөнүндө эле бойдок туруп, үйлөнүү жөнүндө ыр чыгарып турсуз. Эмкиси кандай ырлар болот? Кыздарга арналабы же мекенге арналабы? Кийинки чыгарма Дарья аттуу чыгарма чыкты, буюрса. Чыкты. Дарья деген кызга арналган чыгарма. Айкада орус кыз чыгабы? Жок, айкта негизи Дарья деген бул кичинекей кыздын аты. Ошол кызга арналган. Чоңойот, чоңойгондо мактанам көрүм, ыр сага арналган деп. Аскондон ошондо жанакы сиздин алгачкы ырыңызды жарататканда, үй бүлөлүк жашоо жөнүндө жарататканда сиз өзүңүз ошондо бойдок болчуңуз, э? Ооба. Азыр үйлөндүңүзбү? Ооба. Үйлөнүп алдыңызбы? Мен эмне укпай калдым? Айт, эмне тойго чакырбайсың? Той болгон эмес да. Кыргызча? Жок, биякта болгон эмес. Каякта болду? Швецияда болду. Анан билетке кымбат чыгып калды. Экөөбүз эле алып келгенбиз. Анда кушпоңуз бек болсун. Каяктын кызын алдыңыз? Жана эле айтпайт, мен же үй бүлөнү сурайын, качан үйлөнөсүз, жүрөгүңүз бошпу деп айтайын деп. Негизи ошо ырды чыгарып атканда бойдок болчумун, ошо ырдан кийин Дарья деген кичинекей кызыбыз бар. Кийинки азыркы Дарья деген ырым чыкты деп айтып атты. Ошо кызыма арналган ыр. Жакшы. Жана бүт эле кече жакында эле эл аралык кыздардын күнү болду. Ошондуктан сиз дагы куттуктап өтөбүз. Кызыңыз узун өмүрлүү болсун. Рахмат. 9-июнь элине жараган, келечегине жараган мыкты кыздардан болсун. Сиздин да кызыңыз бар эмес беле? Үчөөбүздөн кыздарыбыз бар экен. Болду. Ошо каяктын кызын алдыңыз? Көл. Кайын журт, көлдөн. Көл. Кыргыздын эле кызы. Барскон. Кыргыздын эле кызы, Барскондон. Барскондон. Эми сиз Кудай буйруса күйөө бала болупсуз, күйөө баланы пайгамбар сыйлаптыр дейт. Анан кийин күйөө баланы дагы биздин кыргыздын салты менен ар кайсы жерде ар кандай кылып сынайт экен да. Барскондо кандай кылып сынады сизди? Күйөө баланы көрөлчү, күйөө баланын колунан устукандарды тартып, устукандарды билет бекен кыргыздын жигити. Баш кесе алабы экен. Баштын көзүн чукай алабы экен депчи. Негизи чукай алабыз. Көздү анан койдун башын жакшы көрөм аябай. Кандай кылып чукудуңуз? Мондай эле чукудуңузбу? Бирок негизи калп айтпай эле коеюн. 2 жыл, 3 жылдын ичинде Барсконго бара элекмин. Бирок биякта эле кызмат кылып жүрөбүз, бирок башты койду сойдуруп чукуткан эмес. Койду сой аласыз. Койду өзүм жалгыз соя албайм. Албетте жанында бирөө койду аябай койду жакшы сойгон адам керек. Ошондо соя алам да койсун. Кайын журтка кандай эрке күйөө аласызбы же мындай? Кээ бир эмелер азыркы жаштар көбүнчө кайнене кайнатага батынып сүйлөп алып мындай сүйлөшөт да. Илгеркилер мисалы менин жезделерим азыр убакка чейин эле апама үстүнө кире алышпай, көзүн интип тике карай албай, бир учурашып эле качып кетет да. Азыр менин өзүм күйөөм болор, мам деп келе берет да. Сиз дагы ошондой элесизби? Мам. Ооба, мен да кичине кандай деп эле. Жашыраак болот атпаймынбы? Бирок ата энемди билем, эсимде мен дагы апам үйдө киргенде мамам жашынып тияктан ушундай болчу ал биле. Бирок азыр мен эркебиз баарыбыз эле. Үйдө кандай жүрөм, үйгө кандай ата энеме кандай мамиле кылсам, ошондой эле кайын журтка мамиле кылам. Кирип эле мам деп. Аларга да башында кичине башкача болсо керек, бирок көндүрө алсам керек. Мам, кандай тиш чукуп. Жанандай эмне эме бокс эмне, биг бокс ойноо, мам, ойноп берейин деп. Мам, кел мам билебиз чогуу деп. Тууганыңыз менен деп, Акчага кандайсыз? Кээ бир адам акчаны туура пайдаланат экен. Кээ бирлер болсо жөн эле тапканын бирөө үчүн мактаныш үчүн, же болбосо өзү үчүн, ден соолугу үчүн чача берет экен да. Сиз акчага кандайсыз? Өзүм манайым кандай ушундай шайыр позитивдүү болсом, акча келгенде деле ошондаймын. Ме. Мындай үйлөнүп калганда аял кишиден эркектер кичине ары бери бильярд ойногонго же болбосо достор менен кичине бир мустагыраак сыра ичип коелу деп ары бери кеткенге туфлилерине катат экен да, илгерки биздин аталарыбызчы, апалардан. Сиз да ошентип келинчегиңизден акча катасызбы?
Жок, ошо жарымыбыздын келинчегиме өрүп туруп калганын ме сага деп. Өзүңүзгө алып калбайсыз, Өзүмө алып калам. Алып каласызбы мындай? Болуп калат кээде. Анда жакшы, мен ойлоп атпайм, ме деп чачырса байбайсың деп. Мындай бензинге деп түшүндүрө албайсың да кээде жакшы. Бензинге куюш керек, май куюш керек, анан тыгынчы керек. Бензиндин ичине бакка салып үйдө, кийин акырын акчаны. Жаш балам кайда нерселерди үйрөтүп атасың Назирежеке? Ой, үйрөнсүн да кичине эме бала чаканы бакканга. Кеткем көрсө. Кесе билеткенсиз, Аско. Эми кызыктуу маектен соң сөзсүз эле сизге бир оюн даярдап койгонбуз. Оюнга чейин эми жаш чыгып аткан ырчыга дагы сурап өтөлү. Кыргызстан сиз үчүн эмне? Кыргызстан бир сөз менен айта албайт экенм. Кыргызстан бул деген бүт нерсе. Себеби Кыргызстандын ичинде бүт нерсем бар. Жакын ата-энем Кыргызстанда. Силер Кыргызстандасыңар. Силер Кыргызстандасыңар. Ошол үчүн бул менин дүйнөм. Баракелде. Анда келиңиз биз сүрөткө түшөлү. Жылдыздуу селфи салам Кыргызстанда. Келиңиз Аско. Ачкын алып айтып коюптуз. Мода экен деп ойлогонбуз да. Мен унутуп калдым. Мен ойлойм, кымбат очки алып алдым, ушу мактаныш үчүн тагым келди деп айтты. 250 сомго. Келиңиз ортого чыгып бериңиз колчалар жаңы. Ана эмесе, Аско, реквизиттерибиз даяр. Биринчиден сиз бир учурда 2-3 нерсе кыласыз. Ал эмне? Битбокс. Ойдон келген импровизационный убакыттарды битбоксту укмуштутуп битбокс кыласыз. Ал эми ошо менен эле чогуу бул жактагы турган бул пактаны сиз колуңуз менен тийбей, тиш менен тиштебей, бир гана мурунга жабыштырып, бияка ташып келип, мурунга тартып, мынтип деп тартыппы? Азыр айтам. Анан бул жака келип туруп, деп түшүрүп коесуз. Могул жака түшүш керек. Түшүштүкпү? Ал эми бул курук пакта мурдуңузга жабыш үчүн бул жака биз сизге суу коюп койдук. Биринчи мурдуңузду сууга саласыз. Андан соң пактага тийгизесиз. Ошондо жабышып калат. Ошондо жабышып калат. Муну деген биздин байке ойлоп табат конкурстардын баары. Суу эмес, ал клей. Клей. Айтпай турсаңыз болмок. Даярсызбы? Жок, азыр неме кылачы? Бир текшере аласызбы? Болуп турбайбы ушинтип? Ушинтип алып кетейин деп атасызбы? Жок, сууга жакшы жабышпай калса дейм да, муну менен тартып эле. Бир жабышпай калса кылып көрсөңүз болот. Бирок азыр бир жабыштырып көрсөңүз болот. Кана мурдуңузду салсаңыз, мына ичине чейин. Кана. Дагы көбүрөөк. Эми тийгизеңиз. Ана. Ушинтип эле алып барасыз. Бирок битбоксту унутпайбыз. Макулбу? Анткени жанагындай деп алсаңыз битбокс кыла албай каласыз да деп турганда. Түшүнүктүү. Ортого келесиз. Аско. Супермен. 3, 2, 1. Beatbox. Go. Hey! Hey! Ay! Hey! Жабышпай калбады. Жана кандай кыла берсеңиз, ойдогудай кыла бериңиз анда. Бул эми Турсуналдын оюндары да. Балдай калды, бирөө да жетелек. Окшош барат окшойт. Болду. Болду. Кол чагалар. Кол чагалар менен. Бул жакта 20, бул жакта 2. Браво! Аско утулду. Ал эт эле Аско, мунун баары тамаша. Эң негизгиси биздин көрүүчүлөрүбүзгө сиздин талантыңызды башкараак бир ракурс менен көргөзүүгө аракет кылдык. Белеңизди алып чыгалы. Кол чаап колдоп коюңуздар. Көбүрөөк эметпей, эмнеге жеңилип койдуңуз бат эле? Ушунчалык кыйын бекен же оор бекен? Билбейм. Кыйын экен. Кыйын бекен. Өзүңүз кылып көрүңүз, Ата кондитерлик фабрикасынан таттуулар кызыңызга
келинчегиңизге үйдөгүлөргө көрсөтүп коюңуз жана майрамдарга баратканда белек катары алганды унутпаңыз. Рахмат. Эркин микрофон. Рахмат. Ушунтой эле билинбей эле убакытта бүтүп калды. Эң биринчиден Санжар байке, Назира эже, чоң рахмат. Албетте баары көрүүчүлөргө рахмат. Убакыт аз болуп да көп нерсени айта албай калдым, көп сырларым да чыкпай калды, бирок буюрса да көрүшөбүз. Баарыңыздарга жакшы маанай, күлүп, жайнап, жыргап жүрөрүңүздөр. Эң эле алга чошо. Анан ата-энебизди бактайлы. Чоң рахмат, айтканыңыз келсин, жаштын тилегин берет дейт. Дагы бизди сүйүнтүп келе бериңиз бизге. Жана сырлар айтпай калдым деп атпайсызбы? Чын сыяктан сөйлөшө албайлы ошол жөнүндө. Ошо. Кол чабуулар, Аско менен кеттикпиз. Токтот. Сен үчүн да мун бар. Ай, ким айтты? Конокко. Кичинекей балдарга. Апаң айтпады эле. Конок келгенде коебуз деп. Кыргызда эң дамдуусун, эң таттуусун конок коет. Анан эмне экен? Конок койдон жоошпу. Кыргызда эң жакшысы кичинекей балдар. Конокко. Балдарга. Конокторго. Байкелер. Гел растыгы. День-ночь Джиту шоколадындагы печенье сэндвич. Мыкты татым. День-ночь. Канат. Санжар, бала өзү ширин эмеспи? Анда болсо, урматтуу ата-энелер, ушу шириндей болгон балдарыңыздарга шириндикти алып бериңиздер. Бирок бул меники, өзүңүздөр алыңыздар, муну мага берген болсун. Рахмат эжеге кете берейин да. Ата фабрикасынан алсаңыздар болот. Анда эмесе жаш жылдыздар темасын уланууда Салам Кыргызстанда. Анда биздин кийинки коногубузду чакырып коелу. Астыңыздарда биздин таланттуу татынакай кызыбыз Айдана Дека. Кол чабуулар. Айдана Дека. Саламатсызбы, Айдана? Саламатсызбы. Куш келипсиз? Саламатсызбы. Кандайсыз? Рахмат. Келиңиз. Төргө өтүңүз. Рахмат. Саламатсызбы? Саламатсызбы, Назира эже. Студияга ушундай кыргыздын каймактары, кыргыздын мен деген жылдыздары келип, ошолордун катарын толуктоп атканыңызга биз да кубанычтабыз. Биздин жаштар көп суранып калды. Биздин да ушу Айдананы качан чакырасыздар деп жазып калат. Мынакей достор, сиздердин сурооңуздар менен Айдана биздин студияда отурат. Айдана, аябай толуп кетипсиз. Эмне болду сизге? Назира эже менен негизи көрүшкөндө эле ушундай атайын сиз үчүн толуп атам. Канча килограмм толдуңуз? Азыр жайында 45 килограмм болуп калдым. Бир кап унга барабар. Ушу келбетиңизде кыздар көбүнчө мүчөсүнө карайт эмеспи? Ошо толуп кетпейин деп кыздардын баардыгы диета кармайт. А сиз табигаттан эле ушундай өзүңүздүн түзүлүшүңүз, өзүңүздүн салмаңыз эле ушундай, Ооба, ошо өзүм эле үйдө ким, атаңыз же апаңыз арыкпы? Атамдын эжелери арык. Ошолорду тарткам. Арыкмын, билбейм, мындай толгум деле келет, өзүм деле. Өзгөчө өспүрүм кезде толом деп мама ыйлактаган күндөр болчу, анткени классташтарым шылдыңдаган күндөр деле болчу. Эмне деп шылдыңдачу эле? Айтпайм. Негизи мени класста диск деп койчу. Диск? Аябай мындай. Эме го? Жалпак. Анан мен биягынан карасам деле ошондой эле апарык болчумун. Анан шылдыңдачы, өспүрүм кезде андай сөздөр аябай эме тиет го, жүрөгкө катуу тиет го. Мамама ыйлап, башка мектепке көчүргүлө деп. Анан кийин мектепти бүтүргөндөн кийин эле өзүмө жагып баштады. Тескерисинче арык болгон, кийимдер жарашат. Анан көп үнчө курбу кыздарым арыкташ керек эле, жай келатат деген темалар эметкенде мен ал жөндө такыр ойлончу эмесмин. Мен толушум керек, жай келатат дечимин. Анан түрдүү сөздөрдү айта турган убакыт сизде келди. Өспүрүм убагында сизге айткандарга кийин мектеп бүткөндөн кийин сиз айта баштадыңыз анан. Арктасаң болобу, эми анда эмесе Назира эжекенин сүйүктүү темасынан бир аз алыстайлы, сулуулук темасынан. Сиздин жаңы кадамдарыңызды аттап атасыз.
ийгиликтүү болуп атат, баары жакшы, сизди куттуктайбыз. Ал эми ошол жөнүндө бир өзүңүздү тааныштырып өтсөңүз. Деги эле эмне болуп ырдайм деген чечим чыкты. Көбүнчө кыздарга ата-эне тарабынан мындай колдоо аз болот, ырдаба дейт, сахнага чыкпай эле кой дейт, эмне кереги бар да сага дейт, туурабы? Негизи өзүм жөнүндө айтып кетсем, атым Майдана, 96-жылкымын, Кыргызстандын кызымын. Өзүм 56 мектепти бүтүргүм. Андан кийин Мураталы Куренкеев атындагы окуу жайда эстрадный вокал факультетин бүтүргүм. Азыркы учурда ырчы, бийчи, өзүмдүн бий студиямда чыккам, өзүм бийчи ырчы болуп чыккым келет. Элге бийчи ырчы болуп таанылгым келет. Ошон үчүн өзүм бийчилерим студиям ачып, азыр өзүмө команда топтоп, сахнада бийлеп ырдап жүрөм. Топ дегенде ал сиздин өзүңүздүн тобуңуз бар, бийчилер Декаден студия деп өзүм атыман койгом. Ата-энем жөнүндө айтып кетсем, мени абдан колдошот. Кичинекей чактан бери эле Айдана деп эле турушат. Үйдө жалгыз кызсызбы? Ооба, жалгыз кызмын. Өзүм бир тууган улуу байкем бар, анан иним бар, өзүм ортончо жалгыз. Кыздардан жалгыз, ошон үчүн эрке турбайсызбы? Эркелейм. Кыздын барар жери күйөө деп коет. Сиз да уже бой жетип, 20 жаштан ашып калыпсыз. Турмушка чыгып калсаңыз, мисалы сиз шаарда өсүп, ата-энеңиз аябай эрке кылып өстүрдү. Анан биздин кыргыздын салты боюнча келин болуп барганда аякта ата-энедей кылып эркелетпейт. Аны жакшы билесиз, э? Уй сааш керек болуп калат, эшиктин алдын шыпырыш керек болот. Ар кандай коноктор келгенде жалгыз эле келин ошо айылдын келиндери бардыгын тейлеп коет да. Сиз ошондойдон коркпойсузбу? Күйөө турмушка айыл жергесине турмушка чыгып калсаңыз, уй саганды билбесеңиз, үйдө жанагындай автомат машинка жок болсо, колго эшикке казанга суу жылытып, кир жууш керек, ошолордун баарына кандай даярсызбы? Карачы, кебетеси бузулуп кетти мындай. Маанайы бузулуп. Эмнеге мен ошондой болуп каламбы анан бара-бара деп? Жок, негизи мен көп эле көрүп калам, көп ырчы эжелерибизге ушундай суроолорду берип калат. Анан албетте мен деле ойлончумун, эгерде мен ошо айылга кетип калсам, айылга мени алып кетсе, мен кандай болот болду экен деп. Анан дароо эле бирок мен өзүмө ишенем, анткени биринчиден кайненем менен тил табышаларына ишенем. Эркелеп ага деле. Каяктан билесиз кайненеңиз деп? Андайдын деле эмесин табам, жолун табам. Андай кайненеге деле. Анан кийин эми сөзсүз түрдө эми өзүм биринчи жолу келин болуп бараткандан кийин аракет кылам, кылган билген нерсенин баарын кылам. Анан эгерде кайненем туура эмес кылып атасың, мындай кыл деп айтып турса, сөзсүз түрдө үйрөнүп кетет болушум керек. Эми бир күн, эки күн кыйналам, андан кийин бышып кетет болушум керек. Анан азыр интернетте бардыгын интернеттен баарын тем более мен негизи ачык айтканда Назира эжекебиз келгенде көп ырчы айымдар ушуну сурай берет. Сиздерге ырчы айымдарга деги эле ушул эстрада дүйнөсүндө жүргөн сулуу кыздарга айтып коелу, айылдар мурункудай эмес азырчы. Айылда деле мындай антенналары бар, үй жугуч машинелерин бәрин комфорт кылышкан жаш ошончо коркпой эле бара беребиз. Сеп менен кошо стиральный машина алып алам. Ан бирок негизи мен уй салып көргөм, чын айтсам, айылга барганда өзүм кызыккам, мен эч ким мынтип үйрөндүңүзбү? Бирок чын айтсам, анча күчүм жетпей койду. Уй сай турган нерсесинин аты эмне? Билбейм. Кантип билбейсиз? Эмнесин саадыңыз анан? Эмнесин кармап саадыңыз? Макул орчасына келиңиз, айтып калат, бие саап көрдүңүз беле? Жок. Биенин жанына уйду араң деп коркуп саадым, бирок кичине саадым, бирок көп эмес. Чын айтсам, колум чын эле чарчап кетти, менин күчүм. Камыр ачытып, жок дегенде бир стакан сүт саадыңызбы? Ооба, мынчалык стакан. Мынчалык стакан, э? Ооба. Канча болду деги эле чыгармачылык дүйнөсүнө аттанганыңызга? Өзүм негизи ырдап баштагандан баштап сахнага чыгып клиптер тартылып. Эң биринчи негизи кандай десем, тажрыйбам бул 11 жашымда болгон. Ушу КТРКда «Волшебная страна» деген телевизионный проектке катышып, ал жерде призовой место алгам, ал жерде ошо күндө жума сайын съемка болуп, ыр жаздырып, ошондой эле түшүнгөм. Анан бирок эмнеге ошондон улап кеткен жокмун, анткени мамам айтып калды, азыр кичинекейсиң, билим ал, музыкалык билим ал деп калды. Анан кийин анда ырчылыкты токтотуп бийге бардым. Ошон үчүн биринчи мен бийчи болгом. Көптөгөн мен жакшы көргөн ырчы байке эжелерибиздин артынан бийлеп, клиптерге тартылып, андан кийин Мураталы Куренкеев окуу жайын тапшыргандан кийин өзүмдүн эжелеримди көрүп
өзүмдүн эжелерим Каныке Эралиева, Жамиля Муратова, Айжан Газиева, Султан Каримов деген сонун ага эжелер бизге сабак берчи. Ошолорду көрүп өтүп абдан батыраак мен да ырдасам экен деп кыялданчумун. Анан 3-чү курсума аракет кылып баштадым. Анан мындай клипимди тартып, мындай серьезно киришкениме 2 жыл болду. 2 жыл болду. Би студиясын ачтым деп атасыз. Ошол жака хореограф ким өзүңүз бересизби же болбосо ошол жакта бийчи кыздарды өзүңүз тандайсызбы? Анан кийин бир эле ошо музыкалдык окуу жайды бүтүп коюп эле ошомойдон мен болду окуп алдым болду фонограмма менен ырдай берем деп токтоп калбай вокалга барып атасызбы, улантып атасызбы ошону? Ооба, албетте, Күрүнкеевди бүтүргөндөн кийин бир убакыт эметпей калдым. Вокалга барбай калдым. Чын айтсам, аябай кыйналып кеттим. Ушундай көнүп калат экен да. Күндө распевка болуп атып, анан туруп эле жок болуп кетсе аябай жаман болот экен. Өзүмө жакпай үнүм. Андан кийин кайра барып баштадым. Өзүм жакшы көргөн эжейим бар, Айжан Газиева деген. Ошонун мектебине барып атам. Анан бирок азырынча билинип атам, билинбей эле ооруп калыптырмын. Ушу жайында ооруган абдан жаман экен, көпкө узарып кетет экен. Көптөн бери ооруп атам. Анан ошондуктан азыр кичине токтото турдум вокалды. Ошондо эмне сиз бүгүн ырдап бербейм деп айтып атасызбы? Жок, ырдай берем. Анан кийин өзүм би студиям жөнүндө айтсам, мен негизи эң башында ачаарда ойлонгон болчумун, кастингден кыздарды тандап, өзүмө даяр эле кыздарды алып алсамбы деп ойлонгон болчумун. Анан бирок отуруп көптөгөн кыздар каалайт экен, бирок бийге барып көрбөптүр эч качан, бирок бийлегиси келет экен. Анан мен ойлодум, эмнеге мен бирөөлөрдөн үйрөнүп келген кыздарды өзүмө алып алышым керек. Мен дагы бийлегиси келген кыздарды мен да үйрөтөйүн деп баарын эле алам. Ким кааласа баарын келгиле деп эшигим дайыма ачык. Анан өзүм хореографмын, бирок өзүмдүн ырларыма эле коем. Акыркы Индия стилинде бийле деген ырга бийди өзүм койдум. Анан азыр жаңы орусча ыр жаздырган болчумун. Жамиля Муратова өзүнүн сонун ырын белекке берген. Ошого бий коюп атам. Мындай конкурстарга катыштырыш үчүн же мындай сольный кыргызча бийлер, уйгур бийлерди башка өзүмдүн дагы экинчи хореографым бар. Ал абдан сонун хореограф, профессионал хореограф. Ал ошол бийлерди коет. Мен өзүм ырларыма эле коем. Анда эмесе сүйүктүү телекөрүүчүлөр, келиңиздер Айдананын бийчилигин бир аздан соң текшеребиз. Ал эми ырчылыгын азыр бир байкап көрөлү. Музыкасы жок, коштоосу жок, жандуу үн менен. Жумамбетдин Шыралиев атабыздын Албырып шаттык жүзүндө деген чыгармасын ырдап берейин. Бары бекен эсте баягы, бак чети айыл аягы, күн чыга ишке бараттык, күч алып шаттык баяны. Жылдызы жан самаңдайда, жыргабай турган жан кайда, демейде бир топ узун жол, дегеле кыска андайда. Жылдызы жан самаңдайда, жыргабай турган жан кайда, демейде бир топ узун жол, дегеле кыска андайда. Чоң рахмат. Мен билишиме караганда сиздин ырларыңыздын репертуарынын арасында мен эжекемдин дагы бир жылдары хит кылган ырын сиз дагы кайра алып чыгып ырдап чыктыңыз. Ушул ырды ырдайын деп сизге өзүңүз тандадыңызбы же бирөө ушул ырды ырдасаң сени тааныйт элдер деп ушундай сунуш кылдыбы? Негизи бунакы ретро концертке катышаарда бир ыр танда деди. Анан кийин кыздын сырын ырдагансыз? Кыздын сырын ырдагам. Анан кийин мен ал кезде чын айтсам бүт ырларын эле билем, Алина эжекемдин. Анан бирок жазды ырдагым келчи. Жаз деген ырын. Анан Асель эже ырдап калды. Ошондуктан жанагы ырлардын арасынан издеп атып, кыздын сыры деген дароо эле көзүмө мындай жалт эле мындай жазылып калды да. Анткени кыздын сыры деген абдан сонун тема да. Анан кийин унутуп калып, кандай десем, мамам абдан жакшы көрөт бул ырды, көп ырдачы. Анан мен эми унутуп калыптырмын да ал ыр жөнүндө. Анан кыздын сырын дароо эле угуп, аябай жакты. Анан кийин ал кезде Максат деген байкем мен иштечимин, Вилбиде бийлеген, мага жардам берип, ушуну колдоп жүрчү. Ал ошо Алина эже менен абдан жакшы экен. Мен рухсат сурап берейин деди. Анан макул деп, аябай сонун болот эле деп, бирок чын айтсам, рухсат бербейт болуш керек деп ушундай ойлочумун. Анан кийин рухсат бергенде абдан толкундан аябай жаман болуп, аябай мындай башкача болуп
Алина эже ушул кыздын сырын эжекеме ийгилик алып келген да. Биринчи клиптеринен тартылып ошондо кандай деп азыр өзүңдүн оюң боюнча эжекем жакшырдадыбы же сен жакшырдадыңбы? Албетте Алина эже. Бул суроого мен дайыма Алина эже деп айтып келем, анткени ал учурда мен такыр тажрыйбам жок болчу, звукозаписке келип эле мени киргизип туруп эле, наушник эметип туруп эле микрофонду бурчка такап деле ырдатып койду. Анан кийин аябай башкача болуп, кандай ырдайт, эмне ырдайт деп кичине толкунданып ырдап койгом. Аны дайыма мойнума алып келем. Анан бирок кийинки жанагы Алина эже менен дуэт ырдап калганда даярданып, жакшы толкунданбай ырдадым. Бирок албетте Алина эженин жанында ырдаган мен үчүн абдан мындай серьезный тема десем болот. Анан кийин албетте Алина эжеге эч ким жетпейт, Алина эженин ырдаганына. Айдан айтсаңыз, сиз бой жетип, жана айткандай эле өзүңүз жашыңызды айтып кеттиңиз, бой жетип калдыңыз. Жүрөгүңүздүн оордун ээлеген мырза барбы? Азырынча билбейм, балким сүйүү жөнүндө тема мага кызык эмеспи. Мен көбүнчө балдар менен мындай жакшы дос катары сүйлөшкүм келет, мындай чыгармачылык досторум бар, чыгармачылык байкелерим бар, мындай жакшы мамиледе болгум келет, бирок сүйүүгө азырынча мен өзүм даяр эмес окшоймун. Биздин дагы эстрада жылдызында ырчы жигитибиз бар, Аваз Акимов деген жигит менен Айдана дека экөө аябай жок, кыз жигит болуп сүйлөшүп жүрүшөт, качан үйлөнөт деген көп комментарийлер биз угуп жүрөбүз да. Ошону айтайын деп атабыз. Эми бул баары 2 жыл мурун башталган. Экөөбүз Аппагым деген дуэтти жаздыргандан кийин тим эле мындай комментарийлерди күндө угуп калдым. Анан экөөбүз чынын айтсам көп чынында эле көп жүрчүкпүз. Мурда чогуу ушул ыр менен концерттерде, съемкаларда ушул ыр менен көп абдан чыктык. Анан чынын айтсам эми ал байке менен абдан жакшы мамиледебиз. Ал байкеңиз? Мындай жылдызы жакшы. Кантип айтсам, кайненем келин болуп 45-чи размерде солдатский сапа кийип шпагатка отуруп калайын дечи. Ошону дейм калайын. Ошондой болуп калайын. Анда бардыңыздар, уктуңуздар, ийиш эмес, Салам Кыргызстанга келип, Айдан өз оозу менен айтып атат. Аваз Акимов экөө кыз жигит эмес, байке, карындаш кene экинчи ушактабай жүргүлө. Десе эле тиякта Аваз Акимов монда отуруп калганмы? Эмнеге мен билбей жүргөмүн деп? Аны деле чакырса, ал деле ошентип айтат. Айдана, эми сиз могул иш жүзүндө жүрөсүз, айтып атпайсызбы? Жазгандар болот, чалгандар болот. Ал эми мындай концерт учурунда деле кээ бир учурларда эме болот да, мындай неадекватный кыймыл аракеттер да болушу мүмкүн да. Ошол учурларда жаныңыздарда балким продюсер менен иштейсизби, менеджер менен иштейсизби, же жан сакчыңыз барбы? Азыркы жаш өсүп бараткандар кандай система менен иштеп атышат экен? Менин бүт көрөрмандарым кичинекей кыздар, өспүрүм кыздар, мен менен тең кыздар. Анан кийин эми арасында албетте балдары бар, алар дагы мындай мага эже деп, Айдана эже сизди сыйлайбыз деген балдар. Мен абдан сүйүнөм, анткени жаш өспүрүм кыздар балдардын ичинде жан дүйнөсү абдан таза болот, анан сага арнаган сүйүүсү абдан таза болот. Анан мага жазган сөздөрү, мага жазган каалоо тилектери мындай сезем да, чын дүйнөсүнөн, жүрөгүнөн чыгат. Ошон үчүн мен абдан сүйүнөм. Жаштар, ал эми ким менен иштешип атасыз? Менеджер, ким менен продюсер? иштесем, өзүм апам. Мен дайыма жанымда жүрөт. Кайсы жака барбайын, телевидение, радио, кайсы жакта болбойн, дайыма жанымда жүрөт. Ошон үчүн мен жакшы турбайбы? Гонорар да үйдө эле калат. Ооба. Эми ападан жакшы сезим берген эч ким жок болуш керек. Ападай коргогон эч ким болбосо керек, Апага ошо ой кызыма эч ким көз тийбесе экен, сөз тийбесе экен, апа ар дайым жаныңызда экен. Апаңызга чоң рахмат. Ооба, эч ким мага эми жакшылык каалагандар көп, бирок апамдай албетте эч ким мындай 100% жакшылык каалабайт. Ошон үчүн учурдан абайдаланып, ма мен сени сүйөм. Аябай сизди сүйөм. Ал эми сизге ар бир чакырылган кадырлуу коногубузга суралган суроону да сурап коелу. Кыргызстан сиз үчүн эмне? Кыргызстан мен үчүн бул менин жашоом, менин эң ыйык жерим. Анан Кыргызстан негизи эч нерсеге алмаштырбайм Кыргызстанды. Мындай чын жүрөгүм менен сүйөм да Кыргызстандычы. Анан ушу биздин жаштарга айтып кетчү сөзүм бар. Ушу Салам Кыргызстанга келерде эми албетте сөз даярдадым, бирок азыр баары башыман чыгып кетти. Бирок мындай өз сөзүм менен айтайын. Кыргызстандын жаштарына айтмакчымын: Кыргызстанды колдойлук, Кыргызстандын келечеги Кыргыздын колунда.
Азаматсыз. Анда эстеликке бир сүрөткө түшөлү. Кыргызстанды колдойлук, анан биз менен сүрөткө түшүлүк. Инстаграмга киргизип коюңуз. Айдананын баракчаларынан, Салам Кыргызстандын, биздин Назира эжекебиздин баракчаларынан бул сүрөткө комментарий калтырыңыздар. Негативный комментарий калтыргандарга Айданага жөнөтүп коебуз. Мен да Айдананын жанында арык кылып тартчы. Эң сонун. Анда эмесе келиңиз Айдана, эми сизди сахнага чакыралы. Дароо оюнду баштамакчыбыз. Айдананын көзүн таңып коелу, Айдана келиңиз, муну кадап алыңыз. Эстеге көрүнбөйлү? Реквизитти даярдалган соң, андан соң сизге шарттарын түшүндүрүп берели. Сиздер колдоп турсаңыздар болот. Айдананын эми жаш кыз, таланттуу кыз, сулуу кыз, ошондуктан канчалык деңгээлде көз менен көрбөй туруп, кол менен байкап бир нерселерди биле алган күчүн текшергүбүз келип турат. Ооба, колунун учунда көзү бар бекен билели, сезим тал бекен, кандай сезет бекенсиз көрөбүз. Бирок корком. Эгерде жандуу бир нерсе болсо. Абайлаңыз, көп кармалабаңыз. Анда эмесе биз даярбыз, реквизиттерибиз даяр. Айданага айтканбыз, мунун ичинде бүт баары жандык дегенбиз, бирок канчалык деңгээлде чын эле жандыкпы, жандык эмеспи, чогуу текшеребиз. Айдана, абайлаңыз, жанагындай колду кесип кете турган нерселер болушу мүмкүн, ошондуктан катуу кармамай жок. Акырын кармап текшеребиз, Сүйлөштүкпү? Эми көздү чечсек болот. Чече бериңиз. Көзүм ача береме? Ача бериңиз. Бул жактан ансыз деле көрүнбөйт. Даярбызбы? Оң жактан баштайсызбы, сол жактан баштайсызбы? Оң жактан. Оң жактан. Кол чаап койсоңуздар. Бир 2-3 нерсе дагы болушу мүмкүн. Бир нерсе дагы болушу мүмкүн. Кеттик. Колуңузду салып көрүңүз. Акырын эме кылабыз. Бияктан да көрүнбөйт экен да. Ой, тургулады. Аябай жаныбар болгон. Некен? Су? Биринчи су. Былжыраган бир. Былжыраган бир нерсе. Эмне ал? Азыр. Кармагандын асты. Түшүндүм. Влажный салфетка турбайбы? Анан дагы? Стакандын ичинде. Дагы? Дагы бир нерсе. Түпчан дагы бир нерсеси бар. Анан мындай тоголок бир нерсе. Тоголок эмне ал? Тоголок бир нерсе көтөрүп коюп. Скотчпу? Скотч. Баракелде, кол чаап койсоңуздар болот. Өзүңүз көрүңүз, бул жакта ошол сууланган салфетка, стакан жана скотч. Аябай жаныбар бекен? Аябай корктуңузбу? Эми муну текшериңиз. Былжырагандай эметип кеттим, коркуп кеттим. Бул эмне экен? Абайлайбыз. Узун бир нерсе. Узун бир нерсе экен? Игрушка жылан. Деген үн чыгарган жокпу? Жок. Иштеп атабы, эмне болуп атат? Эмне бул? Бычакпы? Жакында бардыңыз. Бычак? Эки бычак. Эки бычак. Баракелде, кол чабалар жаңырсын. Эки бычак. Иштеген нерсесиз. Таңып алыңыз көзүңүздү. Реквизиттерибизди алмаштырабыз. Теле көрүүчүлөрүбүзгө алгач көргөзүп коелу. Биякты көргөзүп койлу. Бул жакты көргөзүп коюңуз. Мышыктан коркпойм. Көзүңүздү ача бериңиз. Эмне деген жандык болуп кетти? Көгүчкөн да? Үндүк. Үндүкпү? Монун ичинде эми үндүк батпайт да, туура? Үндүктү баласы батат. Анда кетип сол жактан баштайбыз да. Эмеле? Эмнеле? Эмеле? Эмелер экен. Эмне экен? Эмнелер экен? Эмне дечиле? Данек, баракелде, Данек, жакшы. Данек окшошту. Оз тийип коюңуз. Бул эмне экен? Бул точно жаныбар. Өзүрүдө.
эмне экен бул? Мандарин. Мандарин, баракелде, жакшы. Биздин съемкабыз бүткүчө акырын Айдананын курсагы тоюп калса да. Келиңиз, көзүңүздү кайра таңып алыңыз. Теле көрүүчүлөргө көргөзүп коебузбу? Айтпагыла. Эмне деген реакция? Көзүңүздү ача берсеңиз болот. Эми бул жакта жаны жок. Бар экен. Кайсы оң жак, сол жактан баштайсыз? Сол жактан баштайсыз. Өзүңүзгө ишенип атасыз, сол жактан баштаганга. Бар үйрөкөнтөн. Караш керек да. Караш керек, сол жактан баштайсыз. Күчтүү кыз окшойт, кол чабуулар кеттик. Коркотум. Эмне экен? Эмне экен? Азыр. Блин. Эмне экен? Черепахабы? Я. Ташпакабы? Жок, кой туруп. Эмне экен бул? Былжыраган бир нерсесине тийдим. Салфеткабы? Кайра былжыраган. Кайра былжыраган? Жок, бул башкача былжырайт экен. Эмне кандай бул? Назира эже караганы жок. Ой, бул эмне? Эчтеке эмес? Бул Назира эже күндө ужинге жейт. Улитка экен чоң. Баракелде. Ата буну табыңыз. Айдана келиңиз. Ости жеп койбойт белеңиз. Жок, мен корком. Ыраазычылыгыбызды билдиребиз, бул достор Африкадан келген, биздин Бишкектеги борбордогу сулуулук үчүн колдонулган үлүлдөр. Эч коркпой эле Мен болуңуз. чакырышкан бетке ушинтип койгон. Эмне мурашки по коже, да. Мо тарым калып турган сизге. Корком. Келбей койду эле бизге деп. Андай кеттик, буну табыңыз. Бул дагы сулуулук секторунда колдонулат. Не болушу мүмкүн? Кетим ишин ойлоп коеюнчу. Бул дагы былжыраган бир нерсе. Эле сизге ушу бүгүн былжыраган нерсе деди окшойт. Эмелер экен бул? Экен? Червяки. Курттарбы? Курттар. Жок, курт эмес. Эмне курт? Кандай курттар экен? Чиригенде жүргөн былжыраган көп курттарбы, ак курт? Жок. Да, эт курттап кетет го. Ошондой куртпу? Ак курттар ошондой. Жок, эме экен бул. Жана колду салганда ириңдеп кеткен курттарбы? Сөл жыландар. Сөл жылан эмес. Жок, сөл жылан эмес. Кудай. Жакшылап чукуласаңыз болот мындай. Жок. Балким ичинде Эмелер? Некен, нелер экен? Кичинекей курттар экен. Кичинекей курттар экен, Ооба, мындай. Кичинекей курттар экен. Да, жок. Бирөөнү кармадым мен. Жок, жакшылап. Бирөөнү кармадыңызбы? Жакшылап дагы байкап көрүңүз, таба элексиз. Айтпагайсыз. Кармай бербейт. Карма. Кана? Курт экен бул. Кичинекей курттар. Уже профессионал болуп калдым, кармап калдым уже. Тиштеген жокпу? Байкуштар десет. Байкуштар. Курттар аябай курт экен, Ошондо сиздин акыркы сөзүңүз булар курттар. Курттар. Булар курттар. Көп курттар. Ой. Кукси. Туугандар курт эмес болгон эле, кадимки эле кукси. Кол чабып койсоңуз. Аябай окшош экен. Айдана дека кол чабуулар. Азаматсың Айдана. Коркпой ушу үлүлдү да кармап көрдүң, курттарды да кармап көрдүң. Анда болсо бизге келген бардык инсандарга жашынакай белек менен узатабыз. Сизге белек тапшырып койгонго уруксат этиңиз. Кол чабуулар. Ата кондитерик фабрикасынан бул ичинде чын эле конфеттер, жандык барнагы үлүл жок. Сөзсүз түрдө үйдөгүлөргө остетип коюңуз, жана албетте эле бирөөгө мейманга барсаңыз, конокко ала барыңыз. Эркиндикте мен кармак жардам берип турам, келиңиз. Сиз көтөрө албайсызбы муну? Чынында эле абдан сонун болду. Сизге чоң рахмат, Назира эже, Санжар байке. Жалпы Салам Кыргызстан ТВ шоунун, түнкү шоунун жалпы жамаатына чоң рахмат. Ушундай жаштарды колдооңуздарга чоң рахмат. Анан жалпы эле Кыргызстанга чоң салам, тынччылык болсун, дайыма жакшылык болсун, дайыма бири-бирибизди жылуу сөздөр менен колдоп, коштоп жүрө берелик. Айдана дека сиздер үчүн. Муну өзүң узатып кой эми. Ата кондитерик фабрикасынын татууларын. Жакшы барыңыз, келип туруңуз. Айдананы кол чабуулар менен узатып койсоңуздар. Ой, бардык эле көз тийбесин, сулуусуң эле сулуусуң дейт.
Кыздар, сиздер да сулуу болгуңуздар келсе, Мээримге шашылыңыздар. Оозумду оймоктой кылып, кашымды ушундай чоткий кылып боёгон Мээримге ыраазычылык билгизем. Аркандын учу болот, аркандын соңолот демекчи, тилекке каршы бүгүнкү берүүбүздүн дагы соңуна келип жеттик. Бардыгыңыздарга бейпил түн каалайбыз. Кайрадан бир жумадан көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар. Салам Кыргызстан түнкү шоу программасынын чыгармачылык жааматы барыңыздарга ысык салам айтат. Назира Санжар. Бир жумадан көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар. Салам Кыргызстан! Теле көрүүчүлөр, мынакей бардыгыңыздар өзүңүздөр көргөндөй эле эме. Мен ачыгын эле айтып кетейин, силер менен эле ушакташпасам, эми ким менен ушакташам? Тиги Санжарда качып кетти. Мынакей жаңы ырчылар келатат, өсүп келатат деп биз сүйүнүп чакырып, сиздердин сурооңор менен чакырдык элек. Бирок мага анча деле жаккан жок. Экөө тең жаккан жок. Жана Аскосу деле, бул Айданасы делечи. Силерге жактыбы? Эми жаксанан комментарий жазасыңар да, Аскону өзүнчө эле кудулданып, бир күлдүрөм дейт, бир күлкүлүү бир окуяны айтып берип койчу десе, элдер, бийчилер минтсе, мен минтип калдым деп, эмнесинен күлүш керек ошондо? Жаман жиним келди, күлдүрөт десе, отуруп алып минткен, тигинткен деп ого жок болот экен. Жөн эле жашынакай Асылбек деген атын койгондо эле Асылбек эле боло бербейби? Ай, жаштар ушинтип атыңарды которгонду токтоткула. Кыргыздын атын аткандан кийин ошондой эле атан койдук, ошо ат менен жашынакай эле жүрөр. Аско деп эле элиңдир. Ал эми Айдана жөнүндө, Айдана айланайын, апасы жанында жүрөт экен, апасы тамак деле бербейт окшойт, айланайын, мынча арык айлан. Апасын деле көрдүм мен жана бияка эфирге чакыргандачы, апасы өзү мындай жашынакай эле, эттүү эле жашынакай эле экен. Эже, кызыңызга тамак бериңиз көбүрөөк эле. Деги бул диетада кармап эле такыр эле арык кылып салып, анан кийин жанагы сүйлөгөнүм деп,
мам, аятым, сен сүйем деп тұр анан эле. Кечке деп үйрөткөн айланайын. Ошондой үйрөтүп койгула. Кой айланайын, кеттим мен дагы үйгө барайын. Кайрадан көрүшкөнчө жакшы айланайын.